Анын сөзү мыйзам, анын чечимдери адамдардын тагдыры. Судья болуу мыйзамды жүзөгө ашыруу менен чоң жоопкерчилик алуу дегенди билдирет. Бирок сүрдүү көрүнгөн манчанын артында күчтүү, адилеттүү, ошол эле учурда мээримдүү эне, камкор аял заты жашайт. Тажрыйбамда көп эле иштерди карадык. Ар кандай иштер болду, оор иштер да болду. Анан ушу негизи эле мындай жоопкерчиликтүү да бул жумуш өзү негизи жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Бул сезген адамга бул сот деген бул жоопкерчиликтүү иш. Эмне үчүн дегенде адамдын тагдырын чечесин. Ал сенин ошол чечкен тагдырың боюнча анын кийинки келечеги кандай болот, ошол нерселер көп нерсе көз каранды да. Биздин каарманыбыз Гүлмира Кожобекова Чүй облустук сотунун судьясы. Ал сот тутумунда 30 жылга жакын убакыттан бери иштеп келет. Ушул убакыт аралыгында жүздөгөн иштерди карап, чечимдерди кабыл алды. С Гульмирой Турдуматовной мы работаем уже год вместе, я ее знаю. Биз Гүлмира Турдумаматовна менен 1 жылдан бери чоң иштеп жатабыз. Ал сот системасында 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Абдан жакшы адис, жарандык иштерди карайт. Коллективде татыктуу сый-урматка ээ. Жалпысынан алганда, судьянын иши айрыкча аялдар үчүн оор. Ошого карабастан ал жумушунда да, жумуштан тышкары да баарына жетишет. Өзү абдан жакшы, сонун адам. Как человек очень хороший, замечательный. Өзүңдүн мындай энергияңды көчүңдү алат да бул жумуштагычы. Анан кадимкидей ушул кечинде мындай алсырап калганын сезесиң да. Анан бул процесстин ортолорунда бизде мындай тыныгуу да көп бизге болгонго дагы мындай биринин артынан бири болгондуктан бул Чүй областы аябай чоң область. Ошондуктан иштер аябай көп бул жерде. Анан эмне дейт элем, мен гүлдөрдү жакшы көрөм. Анан мындай бир ортодо баягы перерыв болгондо мындай гүлдөрүмдү карап, анан ушундай кичине өзүмдү бир какой-то минутный мындай эс алууга же болбосо бир 2-3 мүнөт перерыв кылып мындай таза терезени ачып кичине таза абадан дем алып туруп анан кайра эле башташка туура келет. Судья бул жөн гана кесип эмес, бул адилеттикти издеген, анализ кылган жана ойлонгон адам. Ал да эс алууга жана шыктанууга муктаж. Биздин каарманыбыз бош убактысында сейил бакта жалгыз басып, эргүү келгенде ыр жазып калмайы да бар. Ушул жазга байланыштуу анан менде бир кечиккен жаз деген ырым бар эле, ошону сиздерге окуп берейин. Кечиккен жаз келсе да кыш ызгары кете элек, кыш тургансый жаз дешиктен киргизбей, күттү жазды адам затым, жаны бар жаратылыш баарысы, гүлдөр күттү бийик тоолу, асказоодо эң бир кооз гүлдөгөн, жазым келчи, күттүрбөчү, сагынычым, чыдамым да бүтүп барат, кубандырчы, жаркылдаган жүзүң менен жер жүзүн. Ал судья, ал аял заты, ал адилеттик жана даанышмандык, назиктик жана күч. Күн сайын мыйзамды жүзөгө ашыруу менен оор чечимдерди кабыл алса дагы, үйдө ал мээримдүү эне. Менин 5 балам бар, 2 кыз, 3 эркек. Чоң кызым Айпери, жогорку сотто катчы болуп иштейт. Андан кийинки кызым Мерим, Германия мамлекетинде ошол жакта окуп, ошол жакта иштеп, ошол жака турмушка чыкты, түрк жигитине чыкты. Андан кийинки балам Дастан Америкада, ошол жакта окуп иштеп жүрөт. Андан кийинки балам Абдулла, студент, азыр Кыргыз мамлекеттик университетинде айтишник болуп окуп атат. Андан кийинки балам Ислам, мектепте окуучу. Апам мээримдүү эне, мээримдүү, биз эми эркелетип, өтө эркелетпейт. Мындай эмне кылат да, баардыгы өз жолу эмнеси менен да. Тартип бар да үйдө. Биз кичинебизден эле бизде катуу кармаган. Ошол үчүн дагы биз ушундай жетишкендиктерге жеттик да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кесиптештериме ары жооптуу, ары түйшүктүү жумуштарында аларга чың ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүндө үй бүлөлүк бакыт, дайыма ушул акыйкат мыйзамдуу, калыс чечимдерди чыгарып, жарандарыбыздын укугун коргошуна мен тилектешмин.
Адистердин айтымында аял судьялар үй бүлөлүк укук тармагындагы эң мыкты эксперттер болуп эсептелишет. Анткени алар балдарга кандай көйгөйлөр жараларын жакшы билишет. Мисалы, атасы же энеси соттолгон учурда алар гендердик маселелерге сезимталдык менен мамиле кылышат. Кыргызстандын аял судьялар ассоциациясынын маалыматына ылайык 2024-жылга карата өлкөнүн сот системасында 468 судья иштесе, алардын 152си аялдар. Бул жалпы судьялардын болжол менен 32,5% түзөт. Назира Бегалиева, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй.